16 bölüm. Ыбрамдын аялы Сара төрөгөн жок. Анын Ажар деген мисирлик күңү бар болчу. Сара Ыбрамга мындай деди: "Теңир мени төрөбөс кылып койду. Менин күңүмдүн үстүнө кир. Балким мен андан балалуу болормун." Ыбрам Саранын тилин алды. Ошентип Ыбрамдын Канаан жеринде турганына 10 жыл болгондо, Ыбрамдын аялы Сара Ажар деген мисирлик күңүн күйөөсү Ыбрамга аялдык алып берди. Ал Ажарга жакындады, анын боюна бүттү. Боюна бүткөнүн билип, ал мырзайымы Сараны жек көрө баштады. Ошондо Сара Ыбрамга мындай деди: "Менин таарынчыма сен күнөөлүсүң. Күңүмдү сага бердим эле. Ал болсо өзүнүн боюна бүткөнүн билип, мени жек көрө баштады. Экөөбүздүн ортобузга Теңир өзү калыс болсун." Ыбрам Сарага мындай деди: "Мына, күңүң өз колуңда. Эмне кылам десең өзүң бил." Ошондо Сара Ажарды кысымга ала баштады. Ажар андан качып чыкты. Теңирдин периштеси аны чөлдөгү булак суусунун жанынан, Шурга кеткен жолдогу булактын жанынан тапты. Анан ага мындай деди: "Ажар, Саранын күңү, сен кайдан келдиң? Кайда бара жатасың?" Ал: "Мен өзүмдүн мырзайымым Сарадан качып бара жатам" деп жооп берди. Теңирдин периштеси ага мындай деди: "Мырзайымга кайра бар да ага баш ий. Укум тукумуңду көбөйткөндөн көбөйтөм. Көптүгүнөн санап чыккыс болот." Теңирдин периштеси ага дагы мындай деди: "Азыр сенин боюңда бар. Уул төрөйсүң. Атын Исмайыл деп коесуң. Анткени сенин кайгы муңуңду Теңир укту. Ал эл арасында жапай эшектей болот. Ал баарына каршы, баары ага каршы болот. Ал өз бир туугандарынын жанында жашайт." Ошондо Ажар: "Бул жерден мени көргөндүн изин чын эле көрдүм" деп өзүнө сүйлөгөн Теңирге мындай деп ат койду: "Сен мени көрүп турган Кудайсың." Ошол үчүн ал булак Бейир Лакай Рои деп аталат. Ал Кадеш менен Береттин ортосунда жайгашкан. Ажар Ыбрамга уул төрөп берди. Ыбрам Ажардан төрөлгөн уулуна Исмайыл деп ат койду. Ажар Ыбрамга Исмайылды төрөп бергенде Ыбрам 86 жашта эле. 15 бөлүм. Ошол убакта Иерусалимден мыйзам окутуучулар менен фарисейлер Исага келип: "Эмне үчүн сенин шакирттериң ата-бабалардын салтын бузуп жатышат? Алар тамактанаардын алдында кол жуу расмисин аткарышпайт" дешти. Иса аларга мындай деп жооп берди: "Анда эмне үчүн өзүңөр салттарыңардын айынан Кудайдын осуятын бузуп жатасыңар? Кудай мындай деп осуят кылган: ата-энеңди сыйла, ким атасына же энесине тил тийгизсе, ал өлүм жазасына тартылсын. Силер болсо, эгерде ким атасына же энесине сенин менден алчу нерсеңдин баары Кудайга багышталган десе, ал адам атасына же энесине сый көрсөтпөй койсо да болот дейсиңер. Ошентип силер өз салтыңар үчүн Кудайдын осуятын четке кагып койдуңар. Эки жүздүүлөр Ишая силер жөнүндө туура пайгамбарчылык кылган. Бул эл мага оозу менен жакындайт, мени тили менен урматтайт, бирок жүрөгү менден алыс. Алардын мени урматтаганы бекер, анткени алардын үйрөткөнү адамдык эрежелер." Анан элди жанына чакырып, аларга мындай деди: "Жакшылап угуп түшүнүп алгыла. Адамды оозуна кирген нерсе арам кылбайт, оозунан чыккан нерсе арам кылат." Ошондо шакирттери келип ага: "Билесиңби, фарисейлер бул сөздү укканда кыжырданышты" дешти. Иса аларга мындай деп жооп берди: "Асмандагы атам тикпеген ар бир өсүмдүк түп тамыры менен жок кылынат. Аларды жайына койгула. Алар сокурлардын сокур жол башчылары. Сокурду сокур жетелесе, экөө тең аңга түшөт." Петрага: "Бул үлгү саат аңгемеңди бизге түшүндүрүп берчи" деди. Ошондо Иса: "Силер да алиге чейин түшүнө элексиңерби? Оозго кирген нерсенин баары ашказанга келип, анан тышка чыгып кетерин билбейсиңерби? Ооздон чыкканы жүрөктөн чыгат. Адамды арам кылган мына ушул. Анткени жаман ойлор, киши өлтүрүү, нике бузуу, ойноштук кылуу, уурулук, жалаа жабуу, ушак жүрөктө пайда болот. Мына ушулар адамды арам кылат. Ал эми кол жуу расмисин аткарбай тамактануу адамды арам кылбайт." Иса ал жерден чыгып, Тир жана Сидон аймактарына келди. Ошол аймактардан Канаандык бир аял чыгып Исага: "Мага ырайым кылчы, Теңир, Дөөттүн уулу, кызым жин оорусунан катуу кыйналып жатат" деп кыйкырды. Бирок Иса аялга жооп берген жок. Ошондо шакирттери ага жакын келип: "Аркабыздан калбай кыйкырып келе жатат, аны кетирип жиберчи" дешти. Иса болсо: "Мен Исраил элинин гана жоголгон койлоруна жиберилгем" деп жооп берди. Аял жакын келип анын алдына чөгөлөп: "Теңир, мага жардам бере көр" деп өтүндү. Иса ага: "Балдардын нанын тартып алып иттерге ыргыткан жакшы эмес" деди. Аял ага: "Ооба, ошондой Теңир, бирок иттер да кожоюндарынын астынан түшкөн күкүмдөрдү терип жешет эмеспи" деди. Иса аялга: "О аял, ишенимиң зор экен, тилегениңдей болсун" деп жооп берди. Ошондо анын кызы дароо айыгып калды.
Ыйса ал жерден кетип Галилея көлү тарапка келди. Бир тоого чыгып отурду. Ошондо анын жанына көп эл келди. Алар чолок, сокур, дудук, майып жана башка оорлуу адамдарды Ыйсанын алдына алып келишти. Ыйса аларды айыктырды. Дудуктар сүйлөп, буту баспагандар басып, сокурлар көрүп калышты. Муну көргөн эл таң калып Исраилдин Кудайын даңктады. Ыйса шакирттерин жанына чакырып алып мындай деди: "Элди аяп жатам. 3 күндөн бери жанымда жүрүшөт. Жегенге эч нерселери жок. Ачка кетиргим келбей турат. Жолдо алсырап калышат го." Шакирттер ага: "Ушундай ээн жерде ушунча эл тое турган нанды кайдан табабыз?" дешти. Ыйса алардан: "Канча наныңар бар?" деп сурады. "7 наныбыз, бир аз майда балыгыбыз бар" дешти алар. Ошондо ал элге жерге отурууну буйруду. Анан 7 нан менен балыктарды алды да асманды карап, Кудайга ыраазычылык билдирди. Нандарды сындырып шакирттерине берди. Алар болсо элге таратышты. Бардыгы тое жешти. Артып калган нандарды чогултканда 7 себет толду. Аялдар менен бала бакыраны эсептебегенде тамактангандардын саны 4000 эле. Элди таратып жибергенден кийин Ыйса кайыкка түшүп Магдала аймагына келди. 5-бөлүм. Ошондо эркектердин жана алардын аялдардын арасында өздөрүнүн бир туугандары болгон жүйүттөргө каршы катуу нааразычылык туулду. Алардын арасында: "Биз көппүз, уулдарыбыз менен кыздарыбыз да көп. Биз нан таап, ичип жеп жашагыбыз келет" деп айткандар да болду. Ачарчылыктан нан табыш үчүн талаалар менен жүзүм-зарларыбызды жана үйлөрүбүздү күрөөгө коюп жатабыз деп айткандар да болду. Падышага салык төлөө үчүн биз эгин талааларыбыз менен жүзүм-зарларыбызды күрөөгө коюп, карызга күмүш алып жатабыз. Бир туугандарыбыздын денеси кандай болсо, биздин денебиз да ошондой. Алардын балдары кандай болсо, биздин балдарыбыз да ошондой. Бирок биз уулдарыбыз менен кыздарыбызды кулдукка беришибиз керек. Кыздарыбыздан күң болгондор да бар. Кун төлөп кайрып алууга колубузда эч кандай каражат жок. Биздин эгин талааларыбыз да, жүзүм-зарларыбыз да бирөөлөрдүн колунда деп айткандар да болду. Мен алардын нааразылыгын, ушундай сөздөрдүн укканда абдан ачууландым. Бул жөнүндө ойлонуп, атактууларга жана башчыларга: "Өз бир туугандарыңардан үстөк алып жатасыңар" деп катуу айттым. Аларга каршы жамаат чогулттум. Анан аларга: "Жат элдерге сатылып кеткен жүйүт бир туугандарыбызды күчүбүздүн жетишинче кун төлөп куткарып алдык. Силер болсо өз бир туугандарыңарды сатып жатасыңар. Алар бизге сатылышы үчүн ушундай кылып жатасыңар" дедим. Алар үндөбөй жооп таба албай калышты. Ошондо мен мындай дедим: "Бул кылганыңар жакшы эмес. Бизге душман болгон элдерге шылдың болбош үчүн Кудайыбыздан корксоңор болбойбу? Мен да, бир туугандарым да, мага кызмат кылгандар да аларга карызга күмүш жана эгин бергенбиз. Бул карыздарды кечип коелу. Силер алардын эгин талааларын, жүзүм-зарлары менен зайтун бактарын, үй-жайларын азыр эле кайтарып бергиле. Карызга берген күмүшүңөрдүн, дан эгиндериңердин, шараптарыңардын, май азыктарыңардын үстөгүн алып таштагыла. Ошондо алар: "Кайтарып беребиз. Алардан эч нерсе талап кылбайбыз. Сен айткандай кылабыз" дешти. Анан мен ыйык кызмат кылуучуларды чакырып, аларга ушундай кылабыз деп ант берүүнү буйрудум. Анан мен кийимимди силкип көрсөтүп, сөзүнө турбаган ар бир кишини Кудай мына ушундай кылып силкип салсын. Ал өз үйүнөн, өз мүлкүнөн ажырап, куру жалак калсын дедим. Ошондо бүт эл "Омин" деди. Анан Кудайды даңазылады. Эл айтылган сөздү так аткарды. Ошондой эле Артак Шаштанын падышачылыгынын 20-жылынан 32-жылына чейин мен жүйүт жеринде 12 жыл дубан башчы болуп турганымда, өзүм да, бир туугандарым да дубан башчылыктын нанын жеген жокпуз. Ал эми мага чейин болгон мурдагы дубан башчылар элге оорчулук салып, 40 күмүш шекелден тышкары алардан эгин да, шарап да алып турушкан. Атүгүл алардын кызматчылары да элге үстөмдүк кылышкан. Мен болсо Кудайдан корккондуктан анткен жокмун. Ошол эле учурда дубал куруу жумуштарын колдоп турдум. Биз талааларды сатып алган жокпуз. Менин кызматчыларымдын бардыгы чогулуп ошол жерде иштешти. Чет жакадан келген элден тышкары жүйүттөр менен башчылардан 150 киши дасторконумдан тамактанып турду. Бир күндүк тамакка бир бука бордолгон 6 кой, ар кандай канаттуулар даярдалчу. 10 күндө бир жолу шараптын ар кыл түрлөрү дасторконго коюлчу. Ушундай болсо да дубан башчылыктын энчисин талап кылбадым. Анткени элдин жумушу абдан оор эле. О Кудайым, мага жакшы болуш үчүн бул элге кылган бардык кызматымды унутпа. 15-бөлүм. Жүйүт аймагынан келген кээ бир жүйүттөр бир туугандарды эгерде Мусанын мыйзамы боюнча сүннөткө отургузулбасаңар куткарылбайсыңар деп окутушту. Ушундан улам Павыл, Барнава менен алардын ортосунда келишпестик пайда болуп, талаш тартыш чыкты. Ошондо Павыл менен Барнаваны жана дагы бир нече адамды бул маселе боюнча Иерусалимдеги элчилерге жана жыйын башчыларына жиберүүнү чечишти.
Жийын тарабынан жөнөтүлгөн алар Финикия менен Самарияны аралап бара жатып, ал жерлердеги бир туугандарга бутпарастардын Кудайга кайрылышкандыгы жөнүндө айтып, бардыгын кубандырышты. Иерусалимге келишкенде аларды жийын, элчилер жана жийын башчылары кабыл алышты. Алар Кудайдын өздөрү аркылуу кылган иштеринин бардыгын, анын бутпарастар үчүн ишеним эшигин кандай ачкандыгын айтып беришти. Ошондо фарисейлер тобунан Исага ишенип калгандардын кээ бирөөлөрү чыгып, бутпарастар сүннөткө отургузулууга тийиш, алардан Мусанын мыйзамын аткарууну талап кылуу керек дешти. Ошондо элчилер менен жийин башчылары ушул маселени кароо үчүн чогулушту. Узакка созулган талкуудан кийин Петр ордунан туруп аларга мындай деди: Бир туугандар, бутпарастар мен аркылуу жакшы кабар угуп, Исага ишенип калуусу үчүн Кудай эң башында араңарда мени тандап алгандыгын билесиңер. Адамдын жүрөгүндөгүнү билген Кудай бизге ыйык рухту бергендей эле аларга да берди. Бул аркылуу Кудай аларды кабыл алгандыгын күбөлөндүрдү. Алардын жүрөктөрүн өздөрүнүн ишеними аркылуу тазалап, алар менен биздин ортобуздагы айырмачылыкты жок кылды. Эмне үчүн силер шакирттердин мойнуна ата-бабаларыбыз да, биз да көтөрө албаган түйшүктү жүктөп, Кудайды сынап жатасыңар. Бирок биз Теңирибиз Иса Машаяктын ырайымы менен алар сыяктуу эле куткарыларыбызга ишенебиз. Ошондо бүт эл тынчтанып, Барнаба менен Павылдын сөзүнө кулак салышты. Алар Кудайдан бутпарастар арасында кандай ажайыптар менен кереметтерди жасагандыгын айтып беришти. Алар сүйлөп бүтүшкөндөн кийин Жакып мындай деп сөз баштады: Бир туугандар, мага кулак салгылачы. Шимон бизге Кудайдын эң башында эле бутпарастарга назарын салып, алардан өзүнүн ысымы үчүн эл жаратууну каалаганын айтып берди. Бул жөнүндө пайгамбарлар мындай деп айтышкан: Андан кийин мен кайрылып келип, дөөттүн кулап калган чатырын кайрадан тургузам. Анын ичиндеги бузулган жерлерин калыбына келтирем, аны оңдойм. Ошондо менин ысымым кайсы элдердин арасында жарыя кылынса, ошол элдердин бардыгы Теңирди издешет дейт. Ушунун бардыгын жасап жаткан Теңир. Байыртадан бери эле Кудайга өзүнүн бардык иштери белгилүү. Ошондуктан мен бутпарастардын арасынан Кудайга кайрылгандарга ашыкча нерселерди жүктөбөө керек деп ойлойм. Тескерисинче аларга мындай деп жазып жибериш керек: Буркандарга чалынган курмандыкты канды жана кан агызылбаган жан жаныбардын канаттуунун этин жебегиле, ойноштук кылбагыла, өзүңөргө каалабаган нерсени башкаларга да каалабагыла. Анткени байыртадан бери эле Мусанын мыйзамы бардык шаарларда айтылып, ар бир ишемби күнү синагогаларда окулуп келе жатат. Ошондо элчилер менен жийин башчылары жийин менен чогуу ойлонуп, өздөрүнүн арасынан адамдарды, атап айтканда бир туугандардын арасында башчылык кылган Барзаба дегенде ысымы бар Жүйүттү жана Сыласты тандашты да, аларды Павыл жана Барнаба менен бирге Антиохияга жиберүүнү чечишти. Төмөнкүдөй кат жазып, алар аркылуу берип жиберишти: Элчилердин, жийин башчыларынын жана бир туугандардын атынан Антиохиядагы, Сириядагы жана Киликиядагы бутпарас бир туугандарыбызга салам айтабыз. Биздин арабыздан барган кээ бирөөлөр бутпарастар сүннөткө отургузулууга тийиш, алар мыйзамды аткаруулары керек деген сөздөр менен силерди тынчтандырып, олку-солку кылышканын уктук. Бирок биз аларга андай тапшырма берген эмеспиз. Ошондуктан биз чогулуп, кишилерди тандап, аларды Теңирибиз Иса Машаяк үчүн жандарын арнап койгон сүйүктүү бир туугандарыбыз Барнаба жана Павыл менен бирге силерге жиберүүгө бир добуштан чечим чыгардык. Ошентип биз Жүйүт менен Сыласты жибердик. Алар муну силерге ооз-эки да түшүндүрүп беришет. Анткени ыйык рух жана биз силердин мойнуңарга төмөнкү эң маанилүү нерселерден башка эч кандай түйшүк жүктөлбөсүн деп чечтик. Буркандарга чалынган курмандыкты канды жана кан агызылбаган жан жаныбардын канаттуунун этин жебегиле, ойноштук кылбагыла, өзүңөргө каалабаган нерсени башкаларга да каалабагыла. Ушулардан сактансаңар, жакшы кыласыңар, саламаттуу болгула. Ошентип жөнөтүлгөндөр Антиохияга келишти да, жыйынды чогултуп катты тапшырышты. Алар болсо катты окуп чыгып, бул акыл насаатка кубанышты. Жүйүт менен Сылас пайгамбар да болушкандыктан бир туугандарга көптөгөн акыл насааттарды айтып, алардын ишенимин бекемдешти. Ал экөө Антиохияда дагы бир аз убакыт болушкандан кийин бир туугандар аларды элчилерге тынчтык менен узатып жиберишти. Бирок Сылас Антиохияда калууну чечти. Жүйүт болсо Иерусалимге кайтты. Павыл менен Барнаба да Антиохияда калып, башка көптөгөн адамдар менен бирдикте Теңирдин сөзүн үйрөтүп жана таратып жүрүштү. Бир аз убакыт өткөндөн кийин Павыл Барнабага Теңирдин сөзүн кайсы шаарларда айтсак, ошол шаарлардагы бир туугандарга кайра барып, алардын кандай жашап жатышканын көрүп келели деди. Барнаба Марк дегенде ысымы бар жаканды ээрчитип алгысы келди. Бирок Павыл өздөрүнө тапшырылган ишке чогуу барбай, Памфилияда калып калган жаканды ээрчиткиси келген жок. Ушундан улам Павыл менен Барнабанын ортосунда келишпестик пайда болуп, экөө бири-биринен бөлүнүп кетишти. Барнаба Маркты алып Кипрге сүзүп кетти.
Павыл болсо Сыласты тандап алды да бир туугандар тарабынан Кудайдын ырайымына тапшырылып жолго чыкты. Ал Сирияны жана Киликияны кыдырып, ал жерлердеги жыйындарды бекемдеп жүрдү.